Кадырлуу кыргыз элим, урматтуу ардагерлер. Экинчи дүйнөлүк согуш тарыхтагы эң кандуу, ошону менен катар адамзатка улуу сабактарды калтырган окуя болду. Бүгүн бул апаттын бүткөнүнө 74 жылдын жүзү болсо дагы, кан майдандын ар бир көз ирмеми тарых барактарына айланып, ар бирибиздин жүрөгүбүздө. Биз сиздердин келечек муун үчүн жасаган кайталангыс кайратман эмгегиңиздерге, бейпил турмушта, эгемен өлкөдө жашап жатканыбызга түбөлүк карыздарбыз. Эрдигиңиздер ишендеген урпактардын учу узун уламышына айланып, мекенди жан дили менен сүйүүнүн өчпөс мисалы, баатырлыктын чыныгы үлгүсү болуп калды. Бирок мезгил өтүп, убакыт улам жылгарытып, согуштун тозогун кешип келген аталарыбыздын катары күн сайын арабыздан кемип барат. Ошондуктан биз ар дайым ардагерлерибиздин татыктуу өмүр сүрүүсүнө бардык күч аракетибизди жумшоого, өсүп келе жаткан муунга улуу жеңиштин маани-маңызын жеткирүүгө милдеттүүбүз. Анткени согуш учурунда ардагерлерибиздин көрсөткөн эрдигин ата мекенге болгон берилүүнүн, патриоттуулуктун жаркын үлгүсү болуп калууга тийиш. Ардактуу ардагерлер, кадырман карылар, сиздерди 9 май көөнөрбөс улуу жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анткени жеңиш көөнөрбөйт. Бул майрам сиздердин маңдай териңиздерден, эл жер, келечек үчүн жан өрөгөн аракетиңиздердин акыбети. Бул жеңиш сиздердин кажыбас кайратыңыздардын, талыкпаган мээнетиңиздердин жыйынтыгы. Бул жеңиш акыйкаттыктын, карасанатайлык менен зомбулукка каршы турган улуу күрөштүн жеңиши. Бул жеңиш канчалаган адамдардын өмүрүн алып, нешендеген көз жаштарга жуулуп, миңдеген мекендештерибиздин каны менен келген улуу жеңиш. Бүгүн ал баарыбыздын жеңишибиз. Биз өзүбүздүн жана ата журт мекенчил партиясынын атынан каардуу жылдары кан майданда көрсөткөн эрдигиңиздерге таазим кылуу менен терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кадырман карылар, ардактуу ардагерлер. Жеңиш майрамыңыздар кут болсун. Терең урматтоо менен ата журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев. 9 май улуу жеңиш күнү.